Assalamu alaikum, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн экспонун 2-чи күнү. Бүгүн аяктайт. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Бүгүн туугандар Агродрон. Агродрон бул бакка дары чача турган аппарат. Көтөрүмдүүлүгү 30 килограммга чейин, 30 литрге чейин чачат. 1 гектар жерди 6 мүнөттө чачып өткөн. Qanchalikda chechadi? 30. Азыр ушуну текшерип көрүп атабыз. Мурат, belki батарейканы алып чыкчы. Мына чоқоп тур. Поле зависит. Эгерде полены анан нагрузкага зависит. Эгерде толук бак болмосо, поле тегил болмосо 12 жүрөт. Анан эгерде полемуз мындай курулуп отурсо, аяка манер отурмосо, тез акчын да уже. Заряд боюнча айтып атат. Заряд 12 саатка чейин АТСга карап иштейт экен. Устугасы 1,5 миң сом. Эгерде акиперде дейтирмосо 25 миң өрт керек. Ооба, 5 кеминде 5 лерден башталат. Биз устугаларчы, потому что 5 лерге чейин бизге не выгодно барыш. 50 гектарга чейин 1,5 миң сом. 50 гектардан нарагына уже 1200 сомдон. Гектарда будай, пахта, мака, шалы, основной 4 культурамен иштейбиз. Бактарга эмнеге барбайбыз бүгүнкү күндө? Себеби бактар байкасаңар, биздин мурунку бактарыбыз өйдө ылдыйго, ылдыйынан чачан өптүрүп, өзөңкүндү сүзүп алышы мүмкүн. Өйдөнгүгө чачан десең, белки асыда жетпей калышы мүмкүн да. Ошол кичине эффективность кичине мүмкүн калат. Ооба, бекерден өзгө сөз тийгизе алабыз деп барбайбыз. А эгерде мына полукарликовый салыттай тизилип турган болсо, мында жакшы каралган бактар болсо, аны башак болот. Анан мисалы үчүн буудайда трактор менен жүрөбүз го, бала эмегандачы, тракторда сөзсүз түрдө потеря болот. Приблизительно биз санап көргөндө 10% потеря болот экен. Эбелеп коет. А бул андай кылбайт. Анан макада болсо, макада белки неме болгондо, дан болгондо уже курт түшөт. Зыян кеширенчи. Же габробракон менен кылышат, же айра менен, дрон менен кылган туура келет да. Габробракон мардан билесиз да, анда тирүү нерсе салып бересиң ба, барып курт жеп коет, ит чыгып кетчи. Же ошол же ушул дрон эле калат да. Пульт менен 2 километрге чейин башкарса болот экен. Баасы 25 миң доллар турат экен, машина турат. Эң чоң дрон экен, бул бакта иштете турган. Көрдүңүздөр туугандар, мына ушундай аппарат менен эгерде керек болсо ушул кызматты колдонсоңуздар болот чакырып. 3 гектардан жогору жерге барабыз деп айтышты. Гектарына 1,5 миңден. Эгерде 50 гектардан жогору болсо, анда арзондатып түшүрүп беришет экен. Туугандар, кийинки биз тааныштыра турган бул силос упаковка кылган аппарат. Силос ушул жага саласыздар, майдалап, байлап, анан мына жерге түшүрүп берет. Анан мына ушул жерде акам айтып майдалабайт деп. Упаковка кылат, майдалабайт. Бул майдалабайт экен, упаковка кылып туруп, анан бияка түшүрүп берет экен. Басы. Бул майдалай майдалабайбы? Жок, майдалабайт. Буга сразу комбайн упаковка кылат да болду. Комбайнда уже кесип берет да, уже кесип бергенден кийин уже мына немеси аркага коет, конвейерди. Аркага келе берет, уже адам салып бере берет. Силосты кулланганчы. Анан кийин буга кирет, дагы пресстеп берет. Могу жерде сеткасын коюлат, сетка ана жи бар, ачып көрсөңүз. На, сеткасы бар. Ошо сетка туруп пресстеп берет. Анан кийин үстүнөн, анан кийин пленка менен коет.
грубо говоря, Ыстыққа қойды екен, неме жейіз ғой, қышында соленьячы. Ошо нәрсе болды дечи. Ну, сәлдет қойды да, грубо говоря. Консервация қойды, консервация. Сәлдетмеш Иштеге кошулбайт. Иштеге Сізден кошулбайт. зависит эже. Эгерде жок, мага бул жака будайым кошуп бер, туздан кошуп бер, же бандай дамышесин кошуп берип турмасаңыз, арпаларынчы кошуп беребиз, ал проблемасы жок. А бирок неме нол, мисалы үчүн нол силас иштеге кошулган эмес. Bir ayda уже даяр болот. Анан мындай болсо болот, тезирээк bir ayda болот экен. 20 күндө эгерде багана немени кошсо, микро İştege koş böyle 20 günden jasap mına ekisinden beri jasap atan bala. микроорганизмдерди кошкон болсо, тезирээк кылса болот андачы. Bir айга чейин эмес, тезирээк кылса болот. Бұл арендага алып барып пул преткесиңер да мында? Бул 5,5 киловаттык движогу бар. Анан буга дагы кошулуп 2 киловаттык немеси бар, компрессору. Ошол экөөнүн немеси 7,5 киловатт. Эгерде үйүңүздө трехфазка болмосо, бул трехфазка менен иштейт. Трехфазка болгон болсо үйүңөрдө барып, үйүңөрдө кылбесек болот. А эгерде жок, бизде трехфазка жок деп турмосоңор, бизде 10 киловаттык движок бар. Ошо движоктун бензинин көтөрүшүп болот да. Биз услуга да кылып беребиз, в то же время. Ооба, бир услуга да кылып беребиз, в то же время неме да кылып беребиз. Даярын сатабыз. Даярын пока баасын кое элекпиз, бирок бүгүнкү күндө чүйдө 10 сомдон сатылып атат килограммы. Килограмм 10 сомдон, да? Мына бирки канча килограмм чыгат? Бул 70-80 килограмм чыгат. Бир саан мал, чоң саан мал күнүнө 15 килограмм силос жейт. Не только силоса, машина сен жейт, просто силос өзү 15 килограмм кетет. Туғандар, бағбандар, мынакы номері, силос аппарат номері, ушул номерге чаласыздар. Ben 63'üne 20 kilo, 25 kilodan beri otam da. 3 saat. 25 kilodan beri otam. Дрон иштеткен номерин айтып койсоңор. Дрон иштеткен номери 772 772 мен 50 52 45. ооба. Мына ушул номер экен. Мына ушул номерге чарастар. Satırsan kaça Дрон satıyorsun боюнча. lan? Бул бир жума келди, Жауыштырып. Болот, мен айтып берейинчи, мен өзүм кооперативмин. Мен кооператив жетекчиси болом. Бизде Кара Сууда өзүбүздүн фермелерибиз бар. Былтыркы жылы биз Оштогу немелерге, заводдорго 400 тонна сүт тапшырдык да бизче. Анан бизде баягы кантип сүттүн көбөйтүү жолун издегенде биринчи эле тоютка маани бериш керек. Бүгүнкү күндө тоют кылганда баягындай силосты ямак кылып атпайбызбы? Ал же естественный потеря бар. Ач жабыргенде Ол уже потеря бар. контакт болот кислород менен. Ал уже айнек аксине болот. Ошо проблема. Экинчиси кышында баны ачып алып чабышам өзүнчө бир көйгөй. И үчүнчүсү, жашын 105 сотук болгон болсо, бир соткасында мал турган болсо, сарайыбызчы, дагы бир сотукка дагы ушу ямагына туура келет да. Эми кылле неудобство да алчы. Андан көрө ушул нерсе алып келгенде бизге ыңгайлуу болду. Биз өзүбүздүн фермерге алып келгенбиз буну. Просто бүгүн көргөзмөгө алып чыкка дегенден алып чыкка алып келдик да буну. Ben bunu icat ettim de bir 2 yıldan beri. Ne de silosla turgan emi var, özüm silos jasayım. Ana upakovat eteyim. Men upakovat etkende mınanday meşoktu Özbekistan'a satıp gelip upakovat ettiğinde kıyınırak. Şunun için bunaga men kızıkkanmış ol bular. Ооба, директинде кылса болот, ол 5 килограммдык же 100 килограммдар бар, мешоктор. Олар болбойт, олар нивеге кетет. Ал нивегеде анан экинчиси аны жетишпейт нерсин да. А бул аппараттын немеси эгерде аркасында өз негизи 3-4 киши иштейт дачы аппаратта. Неге? Себеби тез иштеш керек да. Bir günde misal üçün жакшы иштей турган болсо, күнүнө 50 тонна 60 тоннаны неме алып бере алат. Болчу. Упаковка алып койсулат, да? Бирок аны балдар жеткирип берип турушат да. Bunları kişinekiyesinin nesi jakşı bolam? Bunu bir emeğine bir salsan aynı vakitte. Ha bu bir gün 2 gün kalıp kaldı. Uşağı ala kişinin ve senetinde emi olup da malga canısı bakılar. Oşan için buna en kişinesi jakşı bolam. Tonnalar emi ol, bir ferma. 1000-2000 emeğe bakkanlar kalmıyor dedi. Алар үчүн башка керек. Ama en kişinesinin oşan için 80 kiloңuz камында 10 малга кетти дейли, значит. 80 mal diyeceğim. 2 günkө 2 gün eşek kilodan oldu. keserse 3 mal 4 mal cepet men. Bir gezegen cepet. Bize negizden fermerlerimiz, bizim kooperatif fermerler negizden 2-3'ten nemede mal karmaşat da. Hem 5-6 mal var. Bирок 2-3 son mal. Ушул агродрондун услугасы кызмат көрсөтөт Агро Сейф деген компания экен. Ошто туугандар, мына ушул номерине чаласыздар. Мына ушул номерге чалсаңыздар, сиздерге алып барып кызмат көрсөтүп беришет.